27 март бүткүл дүйнөлүк театр күнү. Аталган майрамдын урматына Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги салтанаттуу иш-чара өткөрүп жатат. Салтанаттуу иш-чара Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтүп жатат. Ага бардык аймактардан келген театр жана оюн зоок кызматкерлери катышууда. Коллеги, друзья, любители театра и, конечно, наши незаменимые зрители. Эки жылдан бери сиздер менен көрүшпөй, аябай сагынышып калтырбыз. Бүгүн мынакей ар бириңиздердин алдыңыздарда туруп сиздер менен көрүшүп, учурашып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Кыргызстандын театрлары 20 жылдын ичинде кыргыз көрүүчүлөрүн жалпы эле сахна искусствосунун өкүлдөрүн кубанткан мыкты спектакльдерди жаратып келатат. Жашасын театрыбыз! Национальная премия театрального искусства «Эргю». Андыресе бүгүнкү эл аралык театр күнүнө арналган майрамдык салтанатка куттуктоо айтуу үчүн жана бүгүнкү кечебизди ачып берүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Олжобаевичке берилет. Урматтуу театр ишмерлери, урматтуу биздин өмүрүн ушу кыргыз театр искусствосуна арнаган инсандарыбыз, бүгүн чынында өзгөчө күн. Сахнада жандуу ойноп, ар бир каарман менен ар бир адамдын жүрөгүнө сиздер жан киргизип тарбиялап келатасыздар. Сиздер адамзаттын жан дүйнөсүнүн инженерлерисиңер. Бүткүл адамзатка аң сезимине бурулуш жасап, тарбиялап, театр менен канча коомду, канча муунду тарбияладыңыздар. Театрлардын абалынын ордугуна карабай, материалдык техникалык базабыздын начардыгына карабай, эмгек акыларыбыздын аздыгына карабай, ушул маданиятты, театр искусствосун сактап келгениңиздер бул чоң эрдик. Ал өз сөзүндө театр кызматкерлери коомдун күзгүсү экенин баса белгилеп, аларды адамзаттын жан дүйнөсүнүн инженерлери деди. Ошондой эле театр кызматкерлерине ушул убакка чейин техниканын начардыгына, маянанын аздыгына карабай эмгектенгенине ыраазычылык билдирип, күз айынан тарта эмгек акыны жогорулатаарын айтты. Биздин ушул бардык областтык театрлардын жана республикалык театрлардын мурда айлыгы көбөйбөй калган театрлардын эмгек акысын, анан мурда көбөйгөн улуттук статуска болгондордун дагы пайыздарын, ушу эмгек акынын бардыгын биз карап чыгып, ар бир театрдын, ар бир искусствонун көтөргөн жүгүнө карата күз айынан баштап көтөрөлү деп сүйлөштүк. Антапыев, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси. Садык Шернияз театр жашасын, өссүн, өнүксүн деп эргүү сыйлыгын киргизгенбиз. Ошондон бери жыл сайын тапшырылууда, деди. Бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм чын дилимден. Эсимде канча жыл илгери Жаныш байке, Темирлан байке экөө келип, ушул театр күнүнө бир сыйлык уюштуралы. Сыйлыктын аты болсун, театрда иштегендер дагы ошол сыйлыкты көтөрүп, сыймыктанып жүрсүн. Бардык тарапта сыйлыктар бара башталды. Мына кинода Агылбирис башталды, башка жакта башка сыйлык болуп атат деп, ушул эргүү сыйлыгын уюштуруп башында турду элек.
Ал эми театр күнүнө арналган иш-чаранын алкагында Эргүү улуттук театр сыйлыгын ыйгаруу салтанаты өтүп, мыктылар аныкталды. Аталган сыйлыкты 2014 жылдан бери Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргызстан театр ишмерлер союзу жана Айтыш коомдук фонду биргеликте тапшырып келет. Быйыл бул сыйлык 8-чи рет тапшырылды. Көптөгөн кинолорго тартылып келген мыкты актерлордун бири Руслан Курманалиев да сыйлык алып отурган чагы. Алган сыйлыгы менен куттуктаганчы аны сөзгө тарттык. Албетте бул Советбек Жумадылов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, зор инсан, эң таланттуу агайыбыз. Мен үчүн чоң сыймык, себеп дегенде Советбек агайдан мен устатым болгон, окугам устатымдын атын алып жүрүш, сыйлыгын алып жүрүш мен үчүн чоң сыймык. Буюрса дагы иштейбиз деген чоң үмүттөбүз. Бүгүнкү күндө театрдын абалы буюрса быйыл президентибиз да айтты, Маданият министрибиз да айтып атат, жакшы тилектер болуп атат. Ишеничибиз чоң, абдан буюрса жакшы болот деген тилектебиз. Аймактардан келген театр кызматкерлерине да сыйлыктар тапшырылды. Алардын бири Кенжегул Мендебаров, Нарын аймактык театрынын актёру, режиссеру. Нарын областык академиялык музыкалык драма театрында актер жана режиссер болуп иштейм. Бүгүнкү сыйлыгым болсо ошо 19-20 жылдагы эмгегим үчүн берилип аткандыр. Албетте сыйлык бул сыймык, бардык бул жекеле меники эмес, өзүмдүн театрымдын ошо иштеген чогуу жамаатымдын сыйлыгы деп айтсам жаңылбайм. Анан эми албетте жалпы эле өзүмдө толкундан турам, эмне деп айтарымды билбей турам. Бирок бардык ушу театр ишмерлеринин, театрда эмгек кылгандардын, уборщицаларынан баштап директоруна чейин, режиссерлоруна бүт бардыгына тең бүгүнкү майрам менен куттуктап, өзүмдүн ыраазычылыгымды чын жүрөктөн айткым келет. Майрамыңар кут болсун, кымбаттуу кесиптештер, ар дайым аман болгула. Эң эле анан көрүүчүлөргө, театр сүйүүчүлөргө айтам. Сахнадан келгиле, силер үчүн сахнанын көшөгөсү жабылбайт. Биз ар дайым, биздин жүрөгүбүз дайыма көрүүчүлөргө, жалпы эле кыргыз элине арналмакчы. Токтоболот Абдымомунов атындагы окуу жайдын студенттери тайпалаштар Эргүү сыйлыгына татыктуу деп табылышты. Алардын кубанычында чек жок. Бул эми эртештик спектакль менен чыккан ролдорубуз. Үчөөбүз ошо роль алып, ошол ролду жакшы чыгарганыбыз үчүн алдык. Мен атым Өмүрбек уулу Эмирлан. Мен да ошо Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын 4-курсунда студентмин. Ошо сыймыктар атабыз биз менен. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайында 4-курста окуп жатам азыркы учурда. Бул сыйлык күтүүсүз болду бизге. Биз ойлогон эмеспиз. Бул мындай илингенибизди да билген эмеспиз. Аталган иш-чара концерттик программа менен коштолду. Театр мен үчүн менин жан дүйнөм, менин күзгүм, мени көрө турган көрүүчүлөрүмдүн бир кандайдыр бир сонун жайы. Албетте мен бардык дүйнөлүк театр күнү менен бардык менин кесиптештеримди куттуктап кетмекчимин. Ден соолукта болсун. Бардыгына чыгармачылык ийгилик, эргүү каалайм. Ар дайым сахнабызда сонун чыгармалар коюлуп, бизди өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүз ар дайым баалап, өзүлөрүнүн пикирлерин, жакшы сөздөрүн аябай көрүп кетишин каалайм. Иш-чарага келген студенттер бул салтанат аларды шыктандырарын, улуулардан үлгү алышаарын айтышты. Алар дагы келечектеги кесиптештерин бүгүнкү майрам менен куттуктап өтүштү.
Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын Токтоболот Абдымомунов атындагы театралдык окуу жайда окуйбуз. 2-курс болобуз. Бүгүн театр күнү, биздин майрамыбыз. Биз бул жактагы улуу урматтуу агайларыбызды, эжелерибизди көрөбүз, актрисалар, актерлорду көрөбүз. Аларды көрүп биз сыймыктанабыз. Жана кыргыз экенибизге дагы бир жолу сыймыктанып кетебиз. Эң пайда болгон жагы бул көптөгөн биздин дагы окуу жайдан студенттерди алып келгени, анткени мындай иш-чараларда биздин болгонубуз мындай тажрыйба топтоо, үлгү алуу, агай эжелерден, актерлордон үлгү алуу бизге. Бул майрам биз үчүн эң чоң майрам, театр күнү. Анткени бир жылда бир келип ушундай көптөгөн актерлорду бизге тажрыйба кылып мындай үлгү алабыз. Жалпы кесиптештеримди бүгүнкү 27 март театр күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бардыгына чыгармачылык эргүү каалайм. Дайыма чыгармачылыктын чыйыр жолунда жолдору даңгыр болуп, ийгиликтер жарата берсин. Мен буюрса өзүмдү келечекте Кудайым буюрса ушул театр тармагында көрөм. Ошол жакта элестетем. Ошол жакта кызмат кылгым келет. Чыгармачыл адамдардын бардыгы мыкты деп эсептейм. Ошол эле учурда бүгүн мындайча айтканда Кыргызстандын Оскары десек болот, эргүү сыйлыгы тапшырылат. Бул жактан мен деген күчтүү театрлар Кыргызстандын бүт областы жарышат. Ошондуктан эргүү алган, эргүү деп өзү сыйлык алган эле өзүнчө эле бул эргүү болуш керек. Маалымат катары билдирсек, буга чейин эл аралык театр күнүнө арналган иш-чаралар Бишкекте гана өтүп келсе, эми мындан ары аймактарда да кезек-кезеги менен өткөрүлөт. Бүгүнкү күндөгү биздин театр ремонтто, Кудай буюрса күзүндө бүтөт деген жакшы үмүтүбүз бар. Күзүндө бир сонун спектакльдер менен биздин ачылышка сиздерди да чакырабыз. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа борбору, Бишкек шаары.